Мынантип балам менен эчтеке кылбайм бул жерде. Ыйлап калат. Даже нарак жыйнаганга жарабай там ушу дарыхажы өзү чуркап өзү кылып баарын тамак ашуудан бери. 24 жаштагы келин 2 баласы менен Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунда убактылуу баш калкалоого аргасыз. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалга чейин айылдагы үй бүлөлөрдө чакан гана адамдар жашаса, карантин киргизилгенден тартып күйөө тараптан жакындар келип, бир үй бүлө болуп жашап калышты. Көйгөй кайра эле аялдын башына түштү. 2 баланын апасы жаш келин жүздөгөн аялдардын бири. Антисептиктерди дагы даярдап ошо бул эми пандемия учурунда пайда болду. Мурда мындай нерселерибиз жок болчу. Өлкөнүн түштүк аймагы боюнча турмуштун оор кырдаалына кабылган кыз келиндерди камкордукка алган Ак жүрөк кризистик борборунун негиздөөчүсү Дарика Асылбекова. Ушул кризистик борбордо баш калкалаган аялдар жаш балдарды карап, камкордук көрсөтүү үчүн мында алар менен чогуу жашап келгенине 2 айдан өттү. Мына 2 ай болду. 2 айдан ашты. Мен 14 мартта мен киргенмин, ошо 14 мартта. Ушул суббота болчу. Ушундан бери мынакей майдын бүгүн канча 22 болсо, ушундан бери мен эшикке чыга элекмин. Дарика Асылбекова карантин учурунда кыз келиндерди алар үчүн эң коопсуз болушу керек болгон жайда үйүндө коркунуч күтүп турганын белгиледи. Аны менен катар үйдө кайын жур жана жолдошу тарабынан орой мамиле болгондугуна көпчүлүк келиндер нааразы. Айласы жок, алар качып келип атышты. Үйдөн кийими жок, акчасы жок жанында, документи жок эч кандай. Бир баласын кыстарса кыстарбаса таштап өздөрү келип ушундай келип атышты да. Ошондой ситуациялар болуп атты пандемия учурунда. Мен ойлоп калдым, ошо келиндердин ошо үйдөн чыгып эч ким мындай жыргап, жашап, жакшы сөз угуп, эркелетип, эркелетпей эле койсун, просто жакшы сөз айтып, мына жылуу мамиле, жылмая мамиле болсо, ошо келиндер үйдөн качып чыкпаса керек эле деп ойлойм да. Активист Аваскан Ормонова карантин маалында үй бүлөлүк түрдүү маселелер менен кайрылуулардын саны өскөндүгүн белгилейт. Анын айтуусунда өлкөдөгү өзгөчө абалга жараша бүгүн элдин басымдуу бөлүгү жумушун токтотуп үйдө болууга аргасыз. Мындан улам үй бүлөдө акча каражатына байланыштуу маселени чечүү оор бойдон калууда. Акча каражаты, азык-түлүктүн жетишсиздиги жана башка нерселер үйдөгү уруш-талашка себеп болуп, анын артында зордук-зомбулук жаралышы ыктымалдыгы билдирди. Ал арада бул маселеде айрыкча аялдар запкы тартып жаткандыгы тууралуу коңгуроо кагышууда. Кризистик борборлордун санын көбөйтүү маселеси да көтөрүлдү. Мамлекеттин деңгээлинде каржылоо болот деген мына парламентте сөздөр айтылды. Бирок ушул пандемия мезгилинде ошол биз жасаган механизмдер иштеген жок. Мамлекет тарабынан кабыл алынган ушул мыйзамдар ошол толук кандуу кантип кете албай калды да. Анан ооба бүгүнкү күндө бир дагы мамлекеттик кризистик борбор жок. 2 гана борбор, алар ошол өкмөттүк эмес уюмдардын базасында түзүлгөн. Эл аралык уюмдардын аябай мындай каржылоосу көбүрөөк мындай проценти түзүп калат да. Зомбулукка кабыл болгон аялдар психологиялык жардамга муктаж болушат. Аны менен катар алардын балдарынын каржылык маселеси да башкы көйгөй бойдон калууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.